Kişi bilmeyim. Men bir yıl aytam. Buna işendesеңер atayın. Men balama болышкан жокмун. Мына нандарыма чындыкты айтып атам. Нан. Мени чындык. Эгерде Искакованы койсо, бул киши ошондо жамаатка, мугалимдер жамаатына айткан, мен завхозду арыз жаздырып кетирем деген. Мына жакын арада кайра жаштар чогулуп эметкенде ошол жерден айткан, мынакей мен арыз жазып кол койгонтон деп. Тышка чыкканда комбинацию из 3 пальцев показал. Эми завхоз ошо кылып атат да муну мынакей. Мейли Турар Ишенович иштейби. Мейли. Но мен жана айтпадымбы? Балаңарды, неберелериңерди кимге? Ошол Искаковага, ошол Аскаргабы мектепти тоногон. Мектепти тоногон. Мынакей. Керек болсо мен чындык техничкалар 2 бочка акиташты езип коет. Эртең езип коет. Анан эртең аттайбыз. Мына окуу жылы башталып атат десе, 2 бочка акиташ жок. Мына Турар Ишенович айтты. Техничкалар келип туруп Турар Ишеновичке айтып атпайбы? Турар Ишенович, нету известки. Как нету? Давайте прокуратуру напишем дегенде, 30 yıl түнү бою таап келип коюп койду. Мына экинчи холодильникти урдап атканда мына азыр тирүү Асамбеговадан сурайт. Ошондо катуу шамал болуп аткан. Свет өчүптү, анан Аскар барып туруп, Асамбегова тиге Саламат Чоробаев көрдүңөрбү десе, ой үй жагына кечки тамакка кетти го десе, Сукаленко Андрейди алып алып, морозильник, холодильникти столовойдан чыгарып атканда, алып чыгып баратканда Саламат чыга калды. Мына элге атайын жамаат жазды. Эл билдире. Кимге келечекти тапшырган Назгүл менен Аскарга анда мен билем. Бул коррупция анын биографиясы биздин муштуңдай болгон айлыбызды 2 бөлүп жарып атат. 4 эле киши, 4 киши. Анын ичинде мына Ирина Николаевна бар. Вот, Ирина бар. Дачадан аялдар тап келип алып ушул видеону чыгарат. Баргансыздар. Назгүл, Аскар дагы 2 эркек. Мынакей. Мынакей биз научитесь говорить, тогда поймете. Вот. Эгерде мен ойлосам, Бизге кимге айтат? биздин балдар мени балам десе, эгерде Назгүл менен Аскар ушу мектепте калса, бүгүн жаздырып алсын. Аскардан заявление элдин көзүнчө. Ооба, кетти. Кудайдын алдында мен жана 2 жесин айттым. Күнөөгө бекер барсам. Башка директор келсе деле баары кетет алга. Мектепте балдарды сыйлаган деген бар. Жол жаман эгерде деген биринчи жолу эгерде деген биринчи жолу чапса, подросток 9 класста окуган эч качан энесине берип мени деген керек. Эгерде деген мени чапса, анда сразу чоңдон а энеси көрдү да состояниесин. Кешокта калды. Биз айванын үстүнөн бул киши чыгарат. Эмне үчүн деди жаман аттырган? Мөлчөрлөр жакшы тарбияланган. Эмне үчүн Enerji, sadık.
Можно, извините, пожалуйста. Не имеет права. Oldu doktor söylüyor. Oldu. Genç. Ondan beri bizim vatandaş yaxşı tartipke biraz bozula getir. Bu 30 yıldan beri belirlenген закондон ушул балабыз алып чыгылат. Балдар кандай тарбияда? Биздин Михайловка айылында канча деген балдар бир тарыны канчасы кетип, канча ызычы болду. Ана тура ишенич болгондон бери андай ызычылар токтолот. Эркек, эркек, солдат, балдарды анча тарбиялап болгон бири адам ызычы чыгарат. Экинчиден мугалимдер 2 жақ, 3 жақ болуп бири-бирине көрө албаштыктар пайда болот бул жерде. Ошону айтып коюшубуз керек. Бул мектептин өзүндө мугалимдердин арасында 3 жақ, 2 жақ көрө албаштыктар. Биз ыраазыбыз, Рамушка деген 30 жылдан бери келип келаткан закондор балдардын тартибин оңдоп келатат бир жылда. Солдат эмне болуп турат? Анан мен эмне үчүн жакшы Давление не надо. Я что сделала? Бұл біріншіден. Екіншіден, мектепте балдарды сабаған деген бар. Причем жаман сабақ. Егерде деген біреуге жолы тақырыптен сөйлеспейді. Егерде деген біреуге жолын жапса, подросток, 9 класста оқыған ешқашан енесіне беріп, мені деген сразу берейді. Егерде деген мені чапса, анда сразу енді чоқтан надо. А енесі көрді да состояние. Биздин айылдын ызычысынан бул биши чыгарат. Эмне үчүн бизи жаманаттырган? Мөлчөрлөрдү жакшы тарбиялап аткан, аксакалдар сабаган. Эмне үчүн ушул Enerji, sadık. Sadık var mı? Ama Можно, извините, пожалуйста. Не имеет права. Oldu doktor söylüyor. Oldu. Genç. Ondan beri bizim vatandaş yaxşı tartipke biraz bozula getir. Бул 30 жылдан бери белгиленген закондон ушул балабыз алып чыгылат. Балдар кандай тарбияда? Биздин Михайловка айылында канча деген балдар бир тарыны канчасы кетип, канча ызычы болду. Ана тура ишенич болгондон бери андай ызычылар токтолот. Эркек, солдат, балдарды анча тарбиялап болгон бири адам ызычы чыгарат. Экинчиден мугалимдер 2 жақ, 3 жақ болуп бири-бирине көрө албаштыктар пайда болот бул жерде. Ошону айтып коюшубуз керек. Бул мектептин өзүндө мугалимдердин арасында 3 жақ, 2 жақ көрө албаштыктар. Биз ыраазыбыз, Рамушка деген 30 жылдан бери келип келаткан закондор балдардын тартибин оңдоп келатат бир жылда. Солдат эмне болуп турат? Эркек тарбиялап коюштума. Мисалы армиядан деле тарбияланат да. Биз ошого ыраазыбыз. Мейли жакшы тарбияланат, анча-мынча чек козу эле ызычы чыгарган бир нерсе жок. Ал ата-эне доказать этип атат. Мен жөн эле келгенде, билейин деп. Бир арабыздан эле бирөө интернетке чыгарып кетти, ошону изилдеп таба алышпайт.
Бирок билинип атат ушул чыгып атат. Анан кийин бул жакшы иштеп аткан, өнүгүп өсүп аткан балдарды биздин Михайловка биз ыраазыбыз, биз өзүнүн ордуна калсын деп чечим ата энелер чыгарып атабыз. Баласы ата энеси болуш жактын баласы ыйлап болуп эле биз ушу 30 жылдан бери ушуга бөлүнүп келатабыз. Эми жакшы президентибиз башкалар акимдер бар бизге жашнакай неме закондор кирип атат. Эмне үчүн биздеги ата энелер колдош керек жаштарды. Биз